Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылдын 9-11 июнунда Түркия Республикасына расмий иш сапары менен барат. Дагы 379 адамдан коронавирус тастыкталды. Ысык көлдө жол кырсыгынан 3 адам мерт кетти. Популярдуу Орел и Решка берүүсү бул жолу Ош шаарына келмей болду. Мухаммедкалый Абылгазиев жеке клиникага жаткырылды. Садыр Жапаров үстүбүздөгү жылдын 9-11 июнунда Түркия Республикасына расмий иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Иш сапарынын алкагында Садыр Жапаров Түркия Республикасынын президенти Эрдоган менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Эки өлкөнүн лидерлери эки жана көп тараптуу кызматташууну, ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин алкагында өз ара байланыштын актуалдуу маселелерин талкуулашат. Кыргызстан менен Түркия ортосундагы стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-жыйыны эки өлкөнүн президенттеринин катышуусунда өтөт. Расмий иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаровдун Түркиянын уулу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп менен жолугушуусу күтүлүүдө. Садыр Жапаров Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда бизнес форумга да катышат. Ошондой эле ал Түркиянын борбору Анкара шаарында иштеп жүргөн кыргыз жарандары, студенттери жана коомдук бирикмелердин, уюмдардын өкүлдөрү менен да жолугушат. Бүгүн 8-июнга караган суткада Кыргызстандын аймагынан дагы 379 адамдан коронавирустун жыйынтыгы тастыкталды. Брифингде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалиддин Рахматуллаев маалымат берди. Жаңы катталгандар Бишкек шаарында 149, Чүй облусунда 96, Ош шаарында 50, Ош облусунда 32, Ысык көл облусунда 25, Жалал Абад облусунда 22, Баткен облусунда 9, Нарын облусунда 5, Талас облусунда 1. Илдет башталгандан бери Кыргызстанда жалпы 107.714 адам коронавирус менен катталды. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун 178-чакырымында Ауди жана БМ бөлгүсүндөгү жеңил унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиришкендей, кырсыктын кесепетинен БМ бөлгүсүндөгү унаанын 22 жаштагы айдоочусу жана Ауди үлгүсүндөгү унаанын эки эркек киши каза болуп, бир адам жабыркаган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, каза болгон жарандардын сөөгүн унаадан чыгарышып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жабыркаган адамды тез жардам кызматы аркылуу райондук ооруканасына жеткирилген. Орел и Решка шоусу Кыргызстанга келет. Бул тууралуу уюштуруучулардын расмий баракчасында маалымдалды. Бул жолу алар Ош шаарына бет алышат. Ал жерде 4-июлдан 11-июлга чейин болот. Азырынча уюштуруучулар берүүнүн тартуу иштерине жардам бере ала турган жергиликтүү тургундарды издөөдө. Эске салсак, аталган программа буга чейин 2013-жылы Бишкекте болгон. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Викарт жеке клиникасына жаткырылды. Бул тууралуу укук коргоо органдарынан билдиришти. Эки кылмыш иши боюнча соттолуп жаткан Абылгазиевдин коронавирустан кийин жүрөк кан тамыр системасына көйгөйлөр болгону такталды. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Викарт жеке клиникасына жаткырылды. Бул тууралуу укук коргоо органдарынан билдиришти. Эки кылмыш иши боюнча соттолуп жаткан Абылгазиевдин коронавирустан кийин жүрөк кан тамыр системасында көйгөйлөр болгону такталды.